Нуруллан ага, саламатсызбы? Убакыт бөлүп студиябызга кош келипсиз. Жалпы мындай музыка сүйүүчүлөрдүн атынан, анын ичинде биздин өзүбүздүн ушул кызматыбыздын атынан сиздин ушул чоң жетишкендигиңиз менен куттуктайбыз. Дегенибиз мына жакында эле сиздин ушул үйлөмө аспаптар, тилдүү какма аспаптар боюнча видео сабактарды жакшынакай элге тааныштырып, жар салып көрсөтүп алдыңыз. Ушул тууралуу кеп кылсак, анын келечеги кандай болот? Ушунун өткөн тарыхына да бир аз учкай токтолсок деп атайын. Маек куруп отурабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүздүн, угармандардын эсине салып өтөлү. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы аспапчы, композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурланбек Нышанов агайыбыз. Нурлан ага, мына ушул соңку жаңылыгыңызды өзүңүз төкпөй чачпай айтып берсеңиз. Соңку бүтүргөн ишибиз боюнча айта кетсек, бул иштин ичинде 1 жыл бою иштедик. Ишибиз Мурас деп аталды. Долбоорубуздун аты Мурас. Бул долбоорду Сорос Кыргызстан фонду толугу менен колдоду. Долбоордун максаты эмне? Долбоордун максаты биздин салттуу музыкалык аспаптарыбыз болгон темир комуз, жыгач оз комуз, бул тилдүү какма аспаптар, ошондой эле үйлөмө аспаптар, чоор жана сыбызгы үчүн видео мектептерди жасоо болгон. Бул видео мектептер ошо мен азыр көркөм жетекчи болуп иштеген Устарт Шакирт плюс коомдук фонду тарабынан жасалды. Мына 26 мартта бет ачарын өткөрдүк. Ал жерде министрдин орун басары баш болгон чоң делегация, өзүмдүн кесиптештерим, көптөгөн адамдар катышып, өздөрүнүн жогорку баасын беришти. Бул видео мектептерди түзүүдөгү максат эмне? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бир кезде бул аспаптар жоголуп кеткен. Чоор, сыбызгы, чопо-чоор деген аспаптарды, мисалы үчүн мен бала кезде өзүм көргөн жокмун, аттарын укчубуз. Анда санда радиодон берип калганы болбосо, бирок бул аспаптарды көргөн жокпуз. Себеби ошол кездеги замандын кандайдыр бир таасиринен улам, дагы саясаттын таасиринен улам ушул аспаптар унутта калган да, таптакыр. Мына 80-жылдардан кийин, 80-жылдардын аягында өзгөчө баягы кайра куруу заманында бардык советтик элдерде улуттук аң сезим көтөрүлө баштаган. Улуттук кайра жаралуу доору башталды десек болот ошондо. Мына ошондо Чалагыз Исабаев Камбаркан ансамблин ачам деп 87-жылдан баштап чуркады. 88-жылы мен ушул чоор аспабын, чопо-чоор аспабын жана башка аспаптарды жасап, ошол ансамбльге киргизгем. Бирок ушул күнгө чейин бул аспаптар элге кеңири жайылбай, буга кызыккандар көп болсо дагы, окуп билим алгандар аз болуп, айылдагы мисалы үчүн комузчу музыканттар буларды үйрөнгүсү келет, бирок мүмкүнчүлүгү жок. Бүгүнкү күнгө чейин чектелүү региондордо өздөрүнчө аракет кылып үйрөнүп жүрүшөт. Эми бардык сырын ача албагандан кийин ал өзү жакшы билбегенден кийин окуучуга кантип үйрөтөт. Бардыгын топтоп келип, бул Бишкекке алып келип үйрөтүш дагы өзүнчө чоң маселе экен. Ага да аракет кылып көрдүк бир кезде, бирок бул азыркы замандын технологиясын, өзгөчө маалымат технологиясын пайдалануу менен бул аспаптарга видео мектептерди жасап, анан таратуу бүгүнкү күндөгү эң мыкты жол ыкма экен да, мындайча айтканда. Ошол видео сабактар аркылуу жеткизүү. Видео сабактар аркылуу жеткизүү. 1 жыл болду дедик, 1 жыл толук менен иштеп, ушул 4 аспапка жалпы 19 сабак даярдалды. 22 көнүгүүлөр атайын иштеп чыкты, иштелип чыкты сабактар үчүн, жана 39 күү кирди. Мына сиз ушул видео сабактарга кирген чыгармалардын саны жөнүндө айтып калдыңыз. Алардын мазмуну жөнүндө учкай бир маалымат берип өтсөңүз, кимдерге арналган, үйрөнчүктөргө канчалык ыңгайлуу дегендей. Үйрөнчүктөргө болушунча ыңгайлуу кылганга жетиштик деп ойлойм. Себеби биз мына биринчи сабагыбызды 9 ай мурда интернетке чыгарганбыз, YouTube каналыбызга. Мына ошол жерге келген сын пикирлер болду айрым, бирок көпчүлүгү баягы абдан таасирденип, ошого ыраазычылыгын билдирип, колдоп жазып атат. Эми ошол жерде түшүнө албай атам деген бир да сөз жок. Бардыгы тең айтып атат. Абдан жеткиликтүү, түшүнүктүү болуптур, сизге рахмат дейт. Анан бир өтүнүчү бар, жана 39 күү деп атпаймынбы бул 4 аспапка. Болгон күүлөрдүн бардыгын ушинтип чыгарып салсаңар дейт. Анткени себеби ал жерде аудио менен катар нотасы коюлган. Ал эми нотасы аудио менен бирдикте синхрондуу түрдө күйүп турат. Кайсыл такт ойнолуп атса, ошол такт күйүп турат. Бул абдан ыңгайлуу экен. Айрым мугалимдер жазып атат. Мен жыргап калдым дейт. Мен окуучуларыма мунуну берем дейт, көчүрүп туруп. Мына ошону аябай жакшы үйрөнүп атышат дейт. Себеби кайта угат, тиги нотасын көрүп турат, кантип ойнош керек экенин билет, нотасы да бар. Нотасы менен катар аудиосу кетип атат синхрондуу түрдө. Кайсы так, кайсы нота ойнолуп атканы баардыгы көрүнүп турат да. Ушундай жаңы маалыматтык технологияларды колдонууга аракет кылдык болушунча. Чыгармалардын аталышы, кайсы чыгармалар негизинен эң көзгө басарлары? Негизинен бул элдик күүлөр кирди.
Мисалы үчүн Сыбызгыга Бекташ, Акмактым деген атактуу элдик күүлөр, Чоордун мына Түнкү күзөт, Койчулардын Коңур күү деген классикалык күүлөрү, Темир Комуздун тиги Адамкалы Байбатуров атабыздын Тагылдыр тоо деген сыяктуу улуу күүлөрү, Жыгач Оз Комузга Күкүк, Жорго жүрүш, Жорго, Кыз куумай деген сыяктуу, Шакен Жорго эжебиздин боз үйдө кыз куумай күүлөрү, мына ушулардын баардыгын жакшынакай кылып нотасы менен киргизип, жанагынтип аудио менен шайкеш келтирип киргиздик. Анан дагы бир нерсени пайдаландык, бул анимация. Себеби Жыгач Оз Комуз менен Темир Комуздун техникасын, тилдин кыймылын, тамактын кыймылын түшүндүрүш үчүн биз аны мындай оозеке айтып берген менен жеткире албайт экенбиз. Ошон үчүн биз анимацияны пайдаландык. Тил кандай түшүп атат? Миң уккандан бир көргөн артык деген принципти колдонгон экенсиздер да. Сөзсүз түрдө. Бул заман мүмкүнчүлүк берип атканда бардыгын пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн биз ал жерге болгон мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаландык десек болот. Сүрөт, анимация, албетте оозеке айтып беребиз. Аспаптын тарыхы, аспаптын таралышы, дүйнө жүзүндө аспаптын жасалышынан өйдө кыскача айтып беребиз да. Эмнеден жасалат, кандай жасалат? Абдан жакшы. Өзүңүз айткандай, республикадан бүтүндөй баарын чогултуп келип Бишкекте үйрөтүү оор машакат экендигин, ал көп түйшүктүү талап кыларын айтып калдыңыз. Эми сиздин видео сабактарды кантип ошол айылдагы алыскы элеттеги мектептин окуучулары же музыка мугалими ала алат, кайдан алат, кантип табат? Биринчиден интернетте, мисалы үчүн Бишкекке келип көчүрүп кетсе болот. Бишкекке көп эле каттайт мугалимдердин баары. Бул YouTube'да жайгашкан. Андан башка каналды да биз караштырып атабыз. Кайсы каналдар ыңгайлуу, кайсы сайттар ыңгайлуу. Ушул видеону таратканга. Андан тышкары мунун аудиосун жана нотасын өзүнчө Facebook'тагы жана Намбадагы баракчабызга дагы жайгаштырдык. Айрымдар ошол нотасын көргүсү келет, мындай чыгарып алып кагазга. Айрымдары аудиосун уккусу келет, аудиосун угуп нотасы менен параллельно өзүнчө видеосу жок эле ойногусу келет. Ошон үчүн аларды да жайгаштырдык. Бул бир. Экинчиден, эң башкысы айылдарга, чет жактарга, четки аймактарга таратыш үчүн биз 1000 даана видео чыгардык, видео дисктерди чыгардык. Муну биз таратабыз, буюрса. Демек 1000 нуска чыккан экен да. 1000 нуска чыкты. Мына биз азыр ушул технологиянын жетишкендиктери жөнүндө айтып жатабыз. Ошондо эле экинчи бир тарабы бар да, кооптонуп турган. Маселен, сиздер аны ачык интернетке, YouTube'га жайгаштырып атасыздар. Өзүңүз билгендей, тыюу жок болгондон ал жерден көчүрүп алып, аны ремикс варианты деп, же болбосо микс варианты деп жасап, кайра таратып жибербейт деп мындай кооптонбойсуздарбы? Аны ремикс кылып жасаш деле кыйын маселе, себеби кыргыздын күүлөрү оңой олтоң эмес, размери татаал. Жанагы аранжировщиктер муну эмеге салганда абдан кыйналат, размерден, тактардан кыйналат. Эми жасагысы келсе жасай берсин, себеби биз муну алдын ала макулдошуу боюнча ачык ресурс деп жарыяладык. Ошол жерде ачык ресурстун жанагы эмблемасы бар. Ошол эмблеманы коюп астында жазып турабыз. Муну пайдалангыла, бирок авторлук укукту бузбай туруп, эскертип туруп, бизге айтып туруп, анан кийин биз менен макулдаштырып пайдалангыла деп атабыз. Анан мындай эле жөн эле алып туруп буза турган болсо, анда албетте чатак. Бул жерде закон иштеш керек да. Нуруланбек ага, мына буга чейинки маектериңизден дагы өзүңүз менен баарлашуудан да билип келем. Ушу Манас дүйнөсүнө сиз дагы кайдыгер карабай, ушул көөнө аспаптарды керек болсо ошол Манас эпосунан угуп, ошол жерден анан изилдеп кайра жандандырганыңызды айтып келесиз да. Ушул аспаптарды жандандырууда Манас эпосунун ролу орду канчалык болду? Мына бул менин колумда турган мына чопочор, чоор, сыбызгы сыяктуу аспаптар бул 80-жылдардын аягында, 90-жылдардын башында калыбына келди да. Жана ансамбльдерге кошулду, Камбаркан ансамбльде ойнолду, андан кийинки ансамбльдерде. Мына бүгүнкү күнгө чейин булар өркүндөп өсүп келатат. Бирок булар менен катар Манаста айтылган, биздин күнгө жетпей калган, биз көрбөй калган аспаптар бар. Аты калып өзү жок деген. Аты калып өзү жок. Анан ошол жерде Манаста бул аспаптар кеңири сүрөттөлөт, кайта сүрөттөлөт. Мисалы кайсы? Мисалы үчүн Чыңыроон деген аспапты уктуң беле? Чыңыроон Манаста бар да, Ооба. Чыңыроон тартып Жезнайдан чымчык учпас кең сайдан дейт. Анан эми Чыңыроон деген аспап эмне аспап? Бул кандай аспап? Бул же кылдуу аспап, же үйлөм аспаппы деп талаш тартыш болгон илгери 80-жылдардын аягында. Анан бирок бир пикирге келе алган эмеспиз. Буга чейин 2-3 жыл мурда кылгыяк күүлөрүн толугу менен нотага түшүрүп, Кыргыз радиосу менен биргеликте кылгыяк күүлөрүн толугу менен түшүрүп, анан диск кылып нотасы менен чыгардык. Анан айрым күүлөрүн иштеп чыктык. Ошондо Чыңыроон күү деген күү бар. Чыңыроон күүдө аткаруучу айтат да. Чыңыроон сурунай экен дейт. Чыңыроон сурунай экен деп туруп анан кийин кыякты тартат. Демек, бул сурунай тибиндеги аспап. Сурунай кош чымылдактуу аспап. Ал эми Манаста айтылып атат. Чыңыроон тартып Жезнайдан дейт.
Най дегенибиз бул түтүк. Ооба. Ал эми жез деген бул металл. Демек, анын тулкусу жезден жасалган. Бул демек сурнайдын жезден жасалган түрү деген жыйынтыкка келдик. Чечмеледиңиз. Чечмеледик. Усталар менен кеңештим. Алар макул болушу. Так ушундай болушу мүмкүн дейт. Себеби жана кылгыяктын күүсүнө дагы ошол жана чыңырон күү деп тарткан күүдө дагы угуп турсаңар даана сурнайдын кайрыктары да. Мынагай абдан кызык таржымалуу бай маек куруп берип атасыз. Эми ушуну бир жагымдуу бир чыгарма менен коштосок. Баракелде. Нурлан ага, сизде адаттагыдай мындай стресс, чыңалуу, депрессия деген болбосо керек, Негизи өнөрпөс адамдарда депрессия болбойт. Себеби депрессияга түшө турган акыбалга келгенде ал өзүнүн өнөрү менен чыгара берет да. Мен могул аспаптарда ойнойм, кадимкидей эс алам. Мына биз жогоруда Манас эпосу жөнүндө кеп кылып калып атыппы? Манас эпосу сиз экөөбүз кеп кылып аткан жезнай менен эле чектелбесе керек. Дагы далай аспаптардын баягы кайра жаралышына, ошонун кайрылып келишине себеп болду болуш керек да. Кайсы аспаптар жөнүндө кеп уласак болот? Мына 1 жыл бою биз усталар менен ошол Манас эпосунда айтылган кабар берүүчү аспаптарды калыбына келтирүүнүн үстүндө иштедик. Ал аспаптардын баардыгы кабар берүүчү аспаптар экен көрсө. Бул жана жар чакырууда, согушка аттанаар алдында, анан кол баштап жүрүп аткан учурда дегендей, эл чогултаарда, ордого эл чогултаарда. Мына ошол жерде доол менен доолбастан эле бир нече түрү сүрөттөлөт да. Мисалы үчүн ордо доол дейт, же болбосо капка доол дейт. Бул доолдор чоң феодалдардын, аскер башчыларынын жана хандардын сарайында болгон да. Анан ошол жерде аскерлерди жана элдерди чогултууга ойнолгон. Бул эми абдан чоң деп сүрөттөлөт. Биз ошол доолду жасадык. Үйлөм аспаптардан айтканда, урма аспаптардан айтканда. Анан кийин абдан чоң доолбастар жөнүндө айтылат. Доол эгерде мындай элек сыяктуу болуп, капталынан тура турган болсо, доолбастар мына сыяктуу, казан сыяктуу үйлөм урма аспаптар. Мына доолбастардын эң чоң түрлөрүн жасадык. Доолдун жана капка доол, ордо доол деп атай турган эң чоңун жасадык. Бул ошол урма аспаптар да. Бул урма аспаптардын үстүндө Сураган Айдаралиев деген атактуу уста байкебиз, андан тышкары Мирбек Манапбаев деген усталар иштешти. Анан үйлөм аспаптарга келип айта турган болсок, ал жерде Керней Сурнай бул белгилүү аспап. Бул кошуна элдерде бүгүнкү күнгө чейин сакталган. Биз дагы буга чейин элдир-селдир жасап келгенбиз. Бирок биздин музыкалык латка туура келбей, өзүбүздүн баягы нукура Керней менен Сурнайыбызды жасап аракет кыла элек. Биз дагы ошол эми баягы Кыргыздын салттуу музыкасын жакшы билгендикке байланыштуу, латтарын жакшы билгендикке байланыштуу биз ошону биздин өзүбүздүн күүлөргө ылайыктап кайрадан жасап чыктык. Көрсө бул мисалы үчүн өзбектердин сурнайынан кичирээк болот экен. Ал эми эң кичинекей сурнай мисалы үчүн Ирандын сурнайына караганда чоңураак, ошо күнүн ортосундагы сурнай, бирок тембри жагынан, күйлөнүшү жагынан алардан кем калбайт. Биринчиден, экинчиден өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кыргыз күйлөрүнө ылайыкталган. Мына сурнайды жасап чыктык. Анан Кернейди жасадык. Кернейде эми Керней ар кандай сүрөттөлөт Манаста. 600 кернейчи бир ойногондо жалаң Керней ансамбль. Манаста ошондой сүрөттөлөт. Же болбосо сурнай, жезнай, чыңырон сыяктуу аспап, доолбас, доолдор менен бирге ойной турган ансамблдин составындагы кабар берүүчү аспап катары сүрөттөлөт. Анан Кернейди дагы биз баягы көлөмүн, бүт узундугун өзбектердин Кернейине окшоштуруп жасап жүрдүк элек, бирок бул жолу биз өзүбүздүн баягы
күүлөнүшкө ылайыктап өзүбүздүн кыргызча кылып мындай жасаганга аракет кылдык. Эки түрү жасалды. Бири кичинекей, бири чоң. Бул илгери тарыхый маалыматтарда бар. Керней абдан чоң, узун жана оор болгондуктан ордодо тартыла турган чоң керней. Астында бир жигит бакан менен тиреп турчу экен. Айчыгы деп жана кеңейип кеткен жагын атат. Айчыгынан бакан менен тиреп туруп, анан кийин керней артынан үйлөгөн да. Тарыхта керней жөнүндө маалыматтар көп эле. Кече эле Кенесары Орусбай Кыргызга кол салганда Кернеди күпүлдө тартат эмеспи, үйлөп? Ормонхандын кернейчиси Кадимки Сагынбай Манашчынын атасы да. Орозбак. Орозбак кернейчиге кернейин тарттырат да. Кернейин тарттырганда ошондо Коктугулу жаңырыкты окмуш сүрөттөрдө эмеспи? Окмуш сүрөттө. Ошондо Кенесары сураган экен, бул сыйырча мүйрөгүн эмне деген экен. Анан ошондо жанындагы жан жөгөрү вазир айткан тура. Биз кыргыздын чабагы менен чарпышып атырбыз. Жаяны эми келди деп. Муну ошондо казактын айрым аскерлеринин жүрөгүн түшүнө алганда ошо кернейдин үнү. Бул өнөрдүн күчү, бул аспаптын үнүнүн кубаты. Муну ошол чоң керней жасаганга да аракет кылдык. Буюрса, үнү аябай жакшы. Бирок муну ойноп, өздөштүрүп, дагы жогорку деңгээлге көтөрүш ал өзүнчө маселе. Андан тышкары жезнай деген аспап. Жана Чыңгыровду биринчи айтып кеттик. Сурнай жасадык. Берки керней сурнай жасагандан кийин анан жезнай каттык. Жезнай деген бул эми сыбызгынын эле жезден жасалган түрү экен, бирок негизги максаты, мисалы үчүн сыбызгыны койчулар, жылкычылар, малчылар көбүрөөк ойносо, жезнай аскердик аспап экен да. Мисалы үчүн сыбызгынын жезден жасалган түрү бул аскер катары, аспап катары, жезнай катары. Жезнай болуп ошол аскердик ансамбльде, кабар берүүчү ансамбльде ойнолгон да. Мына ошол аспаптарды жасадык. Бул үйлөмө аспаптарды Болот Батырканов аксакал менен бирдикте жасадык. Көп аракеттер болду, жаңылышуулар болду, изденип отуруп, анан кийин бирок бул аспаптарды жасап чыктык. Эми бирок бул аспаптарды мына бүгүнкү күндө чопо-чоор таанылып калды элге. Жыгач оскомузду көпчүлүк билип калды, сыбызгыны да билип калды, чоорду да билип атышат. Бирок ошол жаңыдан кайрадан жаралган аспаптарды дагы таратыш үчүн муну ойногон, ошонун артынан түшкөн, ошону менен ооруган жаш музыканттар керек. Аларды тарбиялаш үчүн биз ошол консерваторияга жана Бейшеналиев атындагы университетке, Көркөм өнөр университетине таратканга аракет кылып, өзүм ошол жака барып сабак берип, балдарга үйрөтүп атам. Ушул эски байыркы элдик аспаптардын бири бул камыш сурнай экен. Камыштан кылган сурнайын суулап туруп тартышып деп айтылат. Эң жөнөкөй аспап, карап көрсөңөр. Чопо-чоор бул илгери фольклордук чөйрөдө гана кездешкен, балдардын оюнчугу катары сүрөттөлгөн аспап болгон. Мен биринчи жолу чопо-чоорду 87-жылы бир чоң фестивалда көрдүм, Токмокто. Ошондо ушундай кичинекей чопо-чоор экен, формасы мындан кичине башкачараак. Бул үйлөгөн жери өйдө карап турат. Баткен облусунун Бужум айылынан Кахраман деген аксакал келди. Саламов, Кахар аксакал келип, ошол чопо-чоорду ойноду.
мага аябай жакты. Темир эм укмуш экен. Баягы ойноп бүткөндөн кийин эле сахнанын артына чуркап бардым. Анан аксакал менен таанышып, сиздин аспабыңыз жакты. Муну мен үйрөнөйүн, кандай жасадыңыз, кантип жасадыңыз, эмнеден жасалат десем, анан макул, анда кечинде жолугалы деди. Анан кечинде мен макарадан анан баарын сүрөттөп айтып берди. Аспабы менен жасалат, кандай жасалат, куралдарынан бири бар экен көтөрүп жүргөн. Ошолордон көрсөтүп, сырын толугу менен ачып берди. Анан анын 3 көзөнөгү бар эле. Элдик кайрыктарды кайрып, анча ойногонго болот да. Чопочор мага белек кылды. Анан айылга келгенден кийин баягы аксакал айткандай топуракты издеп көрдүм. Мен бизде андай бар экен. Ошондон таап, жууруп, жасап. Анан бирок мага ой келди. Бул 3 көзөнөк менен алыс бара албайт экенбиз. Бул көбөйтүш керек деп. Биринчи 6 көзөнөк кылдым. Андан кийин астына бирди коштум. Анан ошентип көбөйүп жүрүп отуруп, акырында 8 көзөнөк болду. Анан бүгүнкү күндө могу 8 көзөнөктү чопочор. Ошол чопочордон азыр кайрып берейин. Бүгүнкү күндө бул чопочор кеңири жайылды. Бүт республика боюнча бардык музыкалык мектептер окутуп атат. Бирок айрымдары мындай бир тескери аппликация кылып алып, ошондон жаңылып атышат да. Анан эми ошон үчүн бул чопочор аспабы үчүн дагы видео мектеп жасайын деген максатым бар. Азыр mesela элдик күү Бекташты кайрып берейин. Аббали абдан сонун болду агай. Ар убак ушундай жакшы маанай тартуулап, эл ичинде элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп, унутта калган эски мурастарды кайрадан калыбына келтирип, аман жүрүңүздөр. Соңку сурообуз болсун. Ушу музыканын арты менен өнөр деп дүйнөнүн канча мамлекетин кыдырдыңыздар? Эми ата-бабадан калган өнөрдүн аркасы менен дүйнөнүн көп өлкөлөрүн кыдырдык. Европанын дээрлик бардык мамлекеттеринде болдум десем болот. Андан тышкары Түндүк Америкада, Түштүк Американын Бразилия мамлекетинде болдук. Азия мамлекеттеринин ичинен Гонконг, Сингапур, Малайзия сыяктуу, эми Түркия, Иран, булар эми жакын, Кытай бул мамлекеттерде болдук. Кээ бир өлкөлөргө 5-6 жолдон кайта барган учурлар болду. Абдан жакшы, ушундай чыгармачылык сапарыңыздар, изденүүңүздөр абдан табылгалы болуп дагы ишиңиздер улана берсин. Ийгилик каалайбыз агай. Урматтуу биздин BBC-nin угармандары жана көрүүчүлөрү, бүгүн биз жакшы бир саамалык жөнүндө, тагыраак айтканда, ушул үйлөмө жана тилдүү какма аспаптарда жаңыдан ошол жаралып жаткан саамалык видео сабактардын жаралышы жөнүндө кеп кылдык. Ошол иштин башында турган жаратман инсандардын бири, аспапчы, композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурланбек Нышанов агайыбыз болду. Бар болуңуз ага. Чоң рахмат сиздерге.